5 китепти сөзсүз түрдө оку. Ийгиликке жетем, жакшылыкка жетем, жашоодо жакшы өтүп кетейин десем 5 китепти оку. Бул байлык жаатынан сөзсүз түрдө, бизнес жаатынан. Биринчиси ойлон жана байы. Ойлон жана байы. Бай үчүн негизи ойлонуш керек, ойгонуш керек. Жашоону ойготуш үчүн эмне кылыш керек? Окуш керек. Эң биринчи кара күч менен эмес, историяны, тарыхты окусаңыз, эч бир адам, эч бир тарых же мамлекет жалаң гана иш кылып эмес, акылдын эмгеги менен өнүккөн да. Ошон үчүн ойлон жана байы. Ойлонуш керек. Бир иш кылардан мурда $5 керек десе эле $5 зарплатасы бар ишке кирип кетпе. Бул жерде 5-6 саат келип отур, ойлон, ойгон. Ошону кантип 1 саатта таап койсоң болот деген теманын үстүндө ойлосоң, мээң ошого жараша жоопторду берет. Эгер иштешти гана ойлосоң, мээң ошого жараша кеттик деп иштештин гана жолун көрсөтөт. Биринчиси ойлон жана бай экен. Ал эми экинчиси бай адам жана кедей адам. Роберт Кийосаки мунун өзгөчө жери, айтайын деген жери актив жана пассив, пайда жана зыян мындайча айтканда, ошону гана түшүндүрүп берет. Кийосакинин бардык китептерин окусаңыз, сизге пайда, муну зыян деп ачык түрдө мындай көрсөткөнгө аракет кылат. Ислам дини муну арак харам, муну нерсе адал деп көрсөткөндөй, бул да китебинде бизнес жаатындагы адал арам маселени көрсөткүсү келген Кийосаки. Туура, шариатка туура келбеген жерлери дагы бар. Ал үчүн биринчи акыйданы окуп алып, андан кийин окуйсуз Кийосакинин китептери. Ал эми үчүнчүсү Вавилондун эң бай адамы. Ал жерде көп нерсе айтылат. Көп адамдын акчасы бар адам бай эмес. Мисалы, көп адамдын акчасы бар, бирок көп кредити дагы бар, көп карзы дагы бар. Ошол маселелер дагы айтылат да. Ошондой экен, бул китептерди окуйсуз. Андан кийинкиси Ферраристи саткан монах тууралуу дагы окусаңыз жакшы. Бул 4-китеп. Ал эми 5-си, бул китептердин эч бир пайдасы болбойт эгер бул акыркы китепти окубасаңыз. Кайсыл китеп? Бул Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Карим адалды, арамды, кайсыл жерде кыйынчылык келгенде, жеңилчилик келгенде бардык проблемаларды түшүн, жакшылыктарды да, проблемаларды да бардыгын окутат. Бир китепти алдыңыз, ал 20 жылдык тарыхты үйрөтүшү мүмкүн. Сизди бай кылып коюшу мүмкүн. Бирок байлыкты дагы, тарыхты дагы, келечекти дагы, өтмүштү дагы, мисалы адам атадан алдын эмне болгон, биз өлгөндөн кийин эмне болобуз, азыркы жашоо кандай, жашоодо кантип жашап өтүп кетиш керек, бардык маселени үйрөтө турган бул Кур'ан-ы Карим. Мисалы, Кийосакиники муну пайда, муну зыян деген үйрөтсө, ойлон жана ойгон, ойлонуп туруп иш кыл деп буну үйрөтсө, бирок Кур'ан-ы Карим бир китеп бир эле маселени үйрөтөт айтор. А бирок Кур'ан-ы Карим бардык нерсени үйрөтөт. Кыскасы ушул 5 китепти сөзсүз түрдө окуңуздар, мекендиштерим берекет аласыздар. Акыркысын сөзсүз түрдө окуңуздар. Акыркысын сөзсүз окуш милдеттүү болуп эсептелет мусулмандарга. Бир жылда жок дегенде 2 жолу баштан аяк окуп чыгыш керек. Адамдарга түшүнбөйсүн, мен Куранды түшүнбөй атам дейт. Канча жолу окудуң десең, бир жолда окуп чыккан эмес, баштан аяк. Жок дегенде 200 жолу, 500 жолу окуп чыгандан кийин мынандай болот деп айтсаң болот. Ошондой экен, бул маселеде ойлонуп, бул маселеде ойгонуш керек.